15:41, 11:17, 21. Водительдер машиналарын деле күтүп отурушат тартип менен. Камерадан көрүп турабыз. Эч ким чыккан жок, кичине шамал болуп атат, ошон үчүн баары эле машинада отурушат күтүшүп эле. Бир 200 машина бар могу жерде. Аягы тетиякта турат. Болду, калган баары ичинде жүктөлүп атат. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы Кара Кече кенинде кандайдыр бир нааразылык акциясы болуп жатканы тууралуу маалыматты четке какты. Мекемеден билдиришкендей, кенде абал тынч жана көмүр ташыган айдоочулардын нааразылыгын төмөнкүчө түшүндүрүштү. Себеби алар бир күндө 150 000 сомго көмүр сатышчу, анын 80 000 чөнтөгүнө таза киреше болуп турчу. Ошого байланыштуу алар каршылык ойлорун айтып жатышат. Биз онлайн камерадан көзөмөлдөп жатабыз. Ал жакта эч кандай ызы чуу жок. Фейк маалыматтарды чыгарып жатышат. Бул ортомчулардын көмүрдү кымбат сатуу аракети деп кабыл алабыз. Калкты да жалган маалыматка ишенбөөгө чакырабыз. Көмүр ташуу үзгүлтүккө учурабаганын, арзандатылган баада сатуу иши улана берерин кошумчалашты. 16 ноябрда Бишкекте Кара Кече кенинен ташылган көмүрдүн 1 тоннасы 3 000 сомдон сатыла баштап, алармандар 1000ге чукулдагандыктан кошумча кампа ачылган. Көмүр Бишкекте ушундай баада сатылаарын 15 ноябрда президент Садыр Жапаров убада кылган. Ишканадан билдиришкендей, учурда көмүрдү кампаларга жеткирүү үчүн 100 жүк ташуучу унаа бөлүнүп, ташылып келген көмүрдүн тоннасы 3 000 сомдон сатылууда.